негизинен кыргыз элинин байыркы аспабы болуп эсептелет. Азыр эми биздин Бишкек шаарында консерваторияда Айсаев агайыбыз ушул аспапты жасап, өздөштүрүп, бардык жерге жайылтып, ошентип абдан жакшы жөрөлгөлөр жасап атат. Бизге дагы Ошто биз ушул Саид Бекмуратов атындагы балдар музыкалык мектепте балдарга үйрөтүп баштадык. Бул аспаптын өзгөчөлүгү биздин нукура кыргыздын аспабы экендигин тастыктап турат, мына чүкөлөр менен. Анан кылдары бардыгы азыркы заманга ылайыктуу жибек жиптен тартылган. Анан бул жагында бүт толгоолор бар. Бул өзүнүн бурай турган күлүчү бар. Ошол күлүч менен биз күүлөп алабыз. Андан кийин бул жерде фортепианода берилген бардык ноталар берилген десем болот, бирок фортепианода бемоль, диез деген ноталар бар эмеспи? Ошол ноталар бул жерде берилген эмес. Ал болсо, мисалы үчүн, ля нотасын мындай басып алсаң, си бемоль нотасы алынат да. Ошондо ля менен кийинки си нотасы бар, ля нотасы бар, ортодогу си бемоль нота жок да. Ошол си бемоль, ми бемоль деген ортодогу берилген үндөрдү, ошол мисалы ля нотасын мындай басып алса, ошол си бемольду берет. Аспап келгенден кийин анан ушунун аппликатурасын эле түшүнүп алсам деген эле ой турду да мендечи. Анан мен өзүм эле өздөштүрүп кетет элем, кандай күйлөнөт экен деген эле суроо турду. Анан Токтогул районундагы балдар музыкалык мектебине дагы ушул жетиген аспабын алган экен. Анан ошол директор эже менен чалып сүйлөшүп, анан эже аппликатурасын алдыңыздарбы, барбы десем бар деди. Анан мен айттым, мен сизге жетигениңизге чехол тигип берейин. Сизге белек болсун, сиз мага ошол аппликатурасын жөнөтүп коюңуз дедим. Анан жөнөтүп койду, жөнөтүп койгондон кийин кайсы тараптан күйлөнөрүн билбейм да. Башкы нота ре болот, ал ре бул жактан күйлөнөбү же бул жактан күйлөнөбү билбейм да. Анан ошентип кыйналып жүргөн убагымда Ошто фестиваль өтүп калып, Акак комушулар ансамбль келип калды. Анан ошол Акак комушулар ансамблынын жетекчиси Ирина Сүйөркуловага чалдым да. Ирина, ушундай жетигенди өздөштүрө албай кыйналып атам, мага жардам керек десем, мен ошо ансамблимдеги кызым бирөөсү ойнойт деди. Анан Ошко келгенде ошол кызды кармап калып, анан жатаканасына барып, жабышып мага үйрөт, кайсы жагынан күйлөнөт десем, анан бул жагынан күйлөнөт, мындай болот деп, анан кыргыз көчүн ойноп берди. Бул деле оңой эле сезилип калды. Биринчи көргөндө абдан татаал көрүнгөн. Абдан кантип үйрөнө аламбы, башың жетеби, кантип деп ушундай бир болгон да. Анан азыр эми көзүмө тааныш ноталар. Кайсы кыл, кайсы нота экени тааныш боло баштады да. Баягы эмгектене берсең эле өзүрүн берет да. Улуктуң неге мынча